Менин атым Динара Чочунбаева, мен өзүм сүрөтчү болом. Материалдык эмес, маданий мурас боюнча эксперти, адиси. Мен ушу кол өнөрчүлүккө көңүл буруп, ушу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү боюнча иштерди жасай баштаган учур бул 1990 жылдардан баштап мындай тыкыз иштеп калдым да могу кол өнөрчүлүк менен. Анан 2011 жылы ЮНЕСКОдан сунуш түштү. Кандай мурастарды сактап калыш керек кол өнөрчүлүк тараптан дегенден, ошо Шырдак менен Алагич жоголуп баратат, ошол биздин байлыгыбыз, биздин мурасыбыз, ошолорду биринчиден көтөрөлү деген ниет менен ЮНЕСКонун алкагында ошондой ЮНЕСКога сунуш киргизгенбиз кол өнөрчүлөрдүн атынан. Ошондой долбоор жазып, заявка жазып, Кыргызстандын атынан иштей баштаганбыз. Ошол учурдан баштап Карганбек Самаков менен биргелешип 5 жыл иштедик. Шырдактан кийин уланып кетти. Шырдак гана эмес, Шырдакты ЮНЕСКодан бекитилгенден кийин дагы бир топ иш чараларды өткөзгөнгө дагы туура келип калды. Ошондой иш чараларды өткөрдүк, китеп чыгардык, андан дагы көптөн көп иш жасалды. Анан кийин ошондой эле башка маданий мурастарды, мисалы Манас эпосун жактап колдогонго дагы аралашып калдым. Ошондуктан ошо жөнүндө мен кичине маалымат берип коеюн дедим. Эмне үчүн дегенде, ушу Карганбек Самаков жасаган салымын азыркыга дейре мындай расмий түрүндө баа бериле элек деп ойлойм. Мен ойлоп жүрдүм эле, эмне кылсак, кандайча бир ушу киши жасаган салымын элге билдирип, таанытып, эмне кылсак деп ойлонуп жүрдүм эле. Эми мына бүгүн ушундай шарт болуп атат. Абдан ыраазымын. Эмне үчүн дегенде, айта турган сөздөрүм көп. 9 маданий баалуулуктарды, ошонун ичинде эң бийик Манасты кыргыздарга кайтарып бергени бул баа жеткис эмгек. Быйыл мына Манас ушул ЮНЕСКонун тизмесине катталганына 10 жыл болуп атат. Ошондуктан кыргыз коомчулугунун атынан, парламенттин мүчөлөрүнүн атынан да чыгып атыптыр ошондой сунуштар. Баатыр наамын бериш керек деп Самаковго мен ойлойм. Анча мынча кечигип атабыз, чынын айтканда, бирок ошентсе дагы ошо биз кошулабыз. Мен мына ошол ишмер коомдун атынан дагы, чеберлер коомунун атынан дагы айтат элем, биз колдойбуз андай чечимди. Мына быйыл ушундай баатыр наамы берилгенге кол көтөрөбүз. Карганбек Самаков ЮНЕСКонун иштерине көп жардам бере баштаптыр ошол учурда. Ошондо таанышканбыз. Анан кийин баягы иштей келгенде бул ЮНЕСКонун тизмесине киргизиш үчүн көптөн көп мындай талабы көп экен да ЮНЕСКо тарабынан. Бул маалымат чогултуш керек, анан аны далилдеш керек, өкмөттүк органдар менен аны мындай такташ керек. Ошонун баарын даярдап туруп, ЮНЕСКого кагаздарды жиберип, анан кийин Кыргызстандын атынан делегация барып ЮНЕСКого, анан баягы ошол заявканы сахнага чыгып озеки айтып берип, видеосун көрсөтүп, анан кийин далилдеш керек болуп калды. Ошол учурда Карганбек Самаков ушул процедуралардын баарына катышып, ошол ал учурда ал киши депутат болуп иштечү. Андан тышкары баягы тышкы министрликтин иштери боюнча дагы мындай көптөн көп тажрыйбасы бар экен. Ошол Кыргызстандын атынан барган делегациянын башчысы болуп берип, баягы мындай да процедурасы боюнча ар бир номинацияга өлкө, ошо номинацияны берип аткан өлкө калган
118 өлкөнүн атынан мындай макулдугун алыш керек экен. Расмий түрүндө кат жазып, жолугушуп, анан ошол иштин баарын ошо ЮНЕСКОнун командасы Карганбек Самаков башында болгон өткөрүп, каттарды чогултуп, анан комиссияга сунуш кылып берип атпайбы? Биринчиден. Экинчиден, андан тышкары дагы баягы ал учурда өкмөтүбүздө бир тыйын акча жок. Шырдак менен ала эгиз бул эмне экен деген түшүнүк да жок болчу. Негизи уже унутулган болчу. Азыр ишенгенге кыйын, эмне үчүн дегенде Шырдак азыр эл аралык деңгээлге чыгып атпайбы? Бирок ошол учурда ушундай киргизилбей калганда тизмеге, мен ойлойм, балким казактардыкындай болуп эле жоголуп баратканга ошол жолу менен кете бермек. Бирок ошол учурда Кудайга шүгүр, ушу Карганбек Самаков өзү катышкандан тышкары дагы баарын каржылап берди. Кээ бир элдер ойлойт, бул акчасы болсо болот да, жардам бере алат да деген. Азыркы учурда деле байлардын ичинен сурап көрсөң, кимиси даяр ошондой ишке. Карганбек Самаков негизи могу 5 жылдын ичинде, азыр Манас жөнүндө дагы айтып кетем, эң чоң жасаган иши бул Манасты кыргыз элине кайтарып берген иш. Ушуга Карганбек Самаков баштаган ушуну. Ошондуктан ушу эң чоң салымы ошол деп ойлойм. Эми ал учурда ЮНЕСКО улуттук комиссиясы абдан катуу иштеди. Ушунун баарын, маалыматтын баарын чогултуп, адистердин баарын чогултуп, иш алып барганга аябай көп аракет кылышты. Ошо анын ичинде дагы Айкине коомчулук дагы болду. Орто Азиянын кол өнөрчүлөргө жардам берүү боюнча фондусу да болду, мен башкарган. Ошондо жалпы 10 чакты киши ушул 5 жылдын ичинде аябай эле катуу иштеди. Ушул топко бир топ эле жардамы тийген, ушул ЮНЕСКОнун ишин негизи чын-чынына келгенде каржылаган ушу Самаков болду да. Жалпысынан баягы ошол учурда куугунтук жеп, Манастан кийин камакка салып, тигинтип мынтип көп эмени көрбөдүбү Самаков. Ошол учурда мен ойлодум эле, ушу кандайча бир ушундай чоң ишти жасаган, кыргыз элине мындай кыргыз элинин ушундай баалуулугун сактаган кишиге эмне үчүн ушундай мамиле кылат биздин бийлигибиз деп ушундай ойго келгем. Кандайча бир ушуну өзгөртсө болот, жардам берсе болот деген ойлор пайда болгон. Ошондо мен билгениме жараша ошол учурда ЮНЕСКОну да текшерген финансылык жагынан. Ошо ЮНЕСКО расмий түрүндө жооп берген, 660 миңден ашык доллар төгүптүр салымын. Финансылык жагынан эле, башка жагын айтпай эле коеюн. Өзүнүн могул дипломаттык билимин кошуп, убактысын бөлүп, жалгыз чуркабай, даже балдары үй бүлөсү менен чуркашты. Ушундай патриоттук сезим билбейм кайсыл үй бүлөдө дагы бар, чын-чынына келгенде. Ким 660 миң доллар эмес, 60 долларды ким берет азыр? Ошол эле байлардын ичинен деп коелу. Ошон үчүн мен ойлойм, бул салымы абдан эле чоң, зор, баа жеткис салым десем болот. Мен Самаков менен таанышкан учурда ал киши ушу парламенттин мүчөсүнөн тышкары дагы улуттук ЮНЕСКО иштери боюнча комиссиянын башчысы болуп иштеген. Ошондуктан ал киши баягы Шырдак алакейсти дагы, Манасты дагы Кыргызстан далилдеп өзүнүн маданий баалуулугу экен деп баягы тизмеге киргизиш үчүн, киргизүү боюнча ушу киши жумуш топтун башына туруп, ошо топтун ичинде
жооптуу катчысы дагы болгон ЮНЕСКОнун, анан кийин коомдук уюмдардын башчылары да болгон 10 чакты киши ошо 3-5 жыл тынымсыз иштеген мындай бирикме болгон. Ошонун башында иштеп, ушу иштин баарын алып барып дагы өзү каржылап бергенге чейин барды. Бакуга болсо 30 кишидей команданы алып барды. Кыргызстандан абдан көп могу маалыматчыларды алып барды. Гезит журналисттердин баары барды. Ошо Манастын сертификатын Кыргызстанга берип аткан учурда ошонун баарын уюштуруп, баарын манасчылар барды, чеберлер барды. Ошонун баарын уюштуруп, баарына каржылаган Самаков болду. Жылына 2-3 жолу барып турду комиссия. Эмне үчүн дегенде ушундай процедурасы ошондой экен да. Анан кийин ошол барган сайын мындай өлкөлөр менен мындай сүйлөшүп, өлкөлөрдүн элчилери менен ошо ЮНЕСКОдо отурган элчилери болот. Кыргызстандын атынан болгон жок эч ким. Эмне үчүн дегенде каржылай турган мүмкүнчүлүк болгон жок Кыргызстандын. А бирок башка өлкөлөрдүн элчилиги ЮНЕСКОнун офисинде отурчу. Биздин элчилигибиз да жок аякта. Кыргызстандын эмесин, кызыкчылыгын мындай кармай тургандай, күйө тургандай. Кыргызстандын кызыкчылыгын мындай колдош үчүн Бельгиядан элчибиз келип кетип атты. А эми күнүгө келе албайт да. Андан тышкары ЮНЕСКОнун иштери башка, иштеринен тышкары дагы өзүнүн дагы иштери бар да. Ошондуктан Карганбек Самаков өзү барып, өзү тетиги башка өлкөлөрдүн элчилери менен сүйлөшүп, алардан расмий түрүндө макулдугун алып, ансыз болбойт экен. Башка эл макул болбосо, мисалы, туура айтасыңар, ушул Манас кыргыздарга гана таандык деген кагазына кол коймоюнча ал каралбайт экен суроо. Элестетип көрсөңөр, 118 өлкө. Ошолордун көбү менен сүйлөшүп, анан ал киши ошол элчилер менен сүйлөшсө, биз болсо эксперттер менен сүйлөшүп, ошондой бир чоң жумушту мындай баардык бир чечимге келтирип, анан кийин далилдегенге келгенде сахнага чыгып, манасчылар чыкты, манас айтып. Анан кийин биз дагы бир нерсе бар. Кыргызстандан мурун Кытай берди ушундай сунушту. Кытай өлкөсү булардын эми абдан кыйын саясатчылар да кытайлар. Алар өзүнүн жеринде турган, мисалы, Кытай эли бар, Кыргыз эли бар, Дунган эли бар, Уйгур, Өзбек, Монгол, Жапон эли турат. Мындай кичи мындай коом катары. Анан ошол Кытай жериндеги кичи кыргыз элинин атынан берилип атпайбы? Ошол Манас заявкасын. Алардын заявкасында мындай экен: Кытай территориясындагы жашаган кыргыз кичи элдин атынан берилген сунуш. Ушу Манас эпосу ушу кыргыз элине таандык, Кытайда турган кыргыз элине таандык деген заявканы беришти да. Андан кийин ЮНЕСКО ошого макул болуп, а дегенде сурашты баарына, чындап эле ошо кыргыздар турабы Кытайда? Туура. Ошо Кытайдагы кыргыздар ошо Манас эпосун таандык бекен ошо кыргыздарга? Абдан туура. Ошонун баарын чогултту да Кытайчы, туура экенинчи. А бирок андан тышкары негизи Манас эпосу кыргыз элинен чыкты, кыргыз эли өзүнөн чыкты деген эме жетпей калыптыр да ошо маалымат ЮНЕСКОга. Аны далилдегенге биз тараптан да эч кандай мындай кыймыл, аракет болбой калыптыр. Анан кийин ошондуктан ЮНЕСКО аны кабыл алгандан кийин, анан кийин кыргыздар укканда анан чыр чыгарып атпайбызбы? Эл укканда жаман болдук да, мындай. Манастан кыргызды айрылтса, дүйнөлүк коомчулук мисалы, анда кыргыздын аты да өчүп калат да. Манас өчүп калса, Манас башка элге, Кытайга кетип калса, Кытайга кетти деген эле
түшүнүк пайда болду да, эмне үчүн дегенде Кытайда турган кичи эл деген сөз бул Кытай деген сөз да. Ошон үчүн Манас Кытайга өттү дегенде эл чыр чыгарып көчөгө митингге чейин барбадыбы? Жалпы ушу Карганбек Самаков ЮНЕСКОны комиссиясынын башчысы болгондон бери 9 баалуулуктарды каттатты. Ошого катышып, ошого каржылап толугу менен. Анын ичинде Шырдак ала кейиз, Боз үй, Чүй боорундагы эски 3 шаар, Айтыш, Көк бөрү, анан Манас. Ушул Манас эметей сейтек. Ушул 9 маданий баалуулуктарын кыргыз үчүн абдан маанилүү, абдан салмактуу баалуулуктарын каттатканга түздөн түз жардам берген. Анан ошо иш тобунда кошумча биргелешип иштешкен ошо менден тышкары дагы Гүлнара Амановна Айтбаева, Айгине коомдук бирикмесинен, Назгүл Мекешева, анда Маданият министрлигине иштечү, азыркы учурда өкмөттө иштеп атат. Анан Бакыт Аманбаева, биздин белгилүү тарыхчы, этнограф. Ошо биздин ЮНЕСКОда иштеген улуттук катчы Элмира менен баштаган Корчуева, кийин Сабира Солтонгелдиева болду. Иши кылып Карганбек Самаков бизди Ала тоонун 6 кызы деп койчу. Анан баягы эл Манас катталгандан кийин Самаковго орден бериш керек, баатыр бериш керек деп чыкканда, ал сүйлөгөндө мага эмес, могу Ала тоонун 6 кызына бергиле деп чыккан болчу, ошо эсимде телевидениядан. Ошондой баатыр киши, өзү баатыр киши. Мен ойлойм, абдан ушу эл тарабынан бул кишиге баа бергени бар. Бирок расмий түрүндө эми мына камактан да чыкты, акталды деген сөздөр бар, бирок акталган бул бир жөн. Албетте ак болсо сынбайт деген кеп бар эмеспи Кыргызда? Акталат. А бирок баа берип буга мындай урмат көрсөтүп өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан ал дали боло элек. Мен ойлойм, ушул катачылыкты азыр оңдош керек. Бул киши ушуга мындай ушундай сыйлыкка ээ болуш керек. Эмне үчүн дегенде Манас менен Кыргыз бул барабар түшүнүк. Эми дагы ушул дагы бир нерсени айтып кетейин. Могу Шырдак деген китепти 14-жылы чыгарганбыз. 15-жылы ушу Кыргызстандагы искусство жагынан эң мыкты китеп деген наамга ээ болгон. Ушул китепти чыгарганга дагы Карганбек Самаков жардам берген, толугу менен каржылап берген, чыгарып. Бул дагы бир топ эле жумуш, 5-6 киши ишин үстүндө иштеген, көп жылдан бери чогултуп жүргөн фотографиялар, маалыматтын баарын ушуга киргизгенге аракет кылдык. Бул энциклопедия сыяктуу болуп калган, азыркы учурда калбай дагы калды. Быйыл Карганбек Самаков 60 жылга толуптур. Ушул кишини мен куттуктайт элем. Чын ден соолук каалайм. Мындан ары дагы бул 60 деген бул жигиттен эле жаш кези. Мындан ары дагы көп нерсе жасай алат деп ишенем. Манас шаарын курам деп чуркап жүрүптүр, азыркы учурда угуп атабыз. 4 күндөн кийин Манас күнү болот экен Кыргызстанда. 10 жылдыгы толуп атат. Быйыл ЮНЕСКОга катталганы. Ошондуктан жалпы кыргыз элибиздин баарын куттуктайм ушу Манас күнүбүз менен. Анан ишенем,
ушул күндү биздин өкмөтүбүз абдан жакшы жогорку деңгээлде өткөрөт деп ишенем. Баарыбыз ишенебиз ошого. Ошондуктан элибиз аман болсун. Манас кыргыз элин колдосун. Манастын арбагы 1000 жылдык өлкө бололу. Мына азыркы учурда 17-кылымдан баштап кыргыздын өкмөтү болгон Сибирде деген далилдер чыгып атат. Ошондой жеңилбес, түбөлүккө өнүккөн өлкө бололу. Кыргыздын улуту аты өчпөсүн. Манасыбызга даңк.